Эсиңиздерде болсо, буга чейин биринчи мугалим Дүйшөн агайдын кызы Бардагүл апа менен биз берүү тарткан элек. Дал ошол Дүйшөн агайдын эстелиги үчүн Билим берүү жана Илим министрлигинин алдынан жер берилген экен. Мугалимдерге ар бир адамдын өзүнүн биринчи мугалими бар. Жалпы мугалимдерге биринчи мугалим деп эле жазыла турган эстелик. 9 жылдан бери тилекке каршы Дүйшөн агайдын эстелиги коюлбай келет дейт. Баары айланып келип эле баягы каржы маселесине такалып атат. Жакшылыкты адамдар жерден таппайт. Жакшылыкты адамдардан алат. Мугалимге болгон сый урмат артат эле, мугалимдерге эң жакшы дем күч берет эле деген ойдобуз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биринчи мугалим Дүйшөн агайдын кызы Бардагүл апа менен биз берүү тарткан элек. Дал ошол Дүйшөн агайдын эстелиги үчүн Билим берүү жана Илим министрлигинин алдынан жер берилген экен. 9 жылдан бери тилекке каршы Дүйшөн агайдын эстелиги коюлбай келет дейт. Азыр Бардагүл ападан ошол маалымат боюнча кененирээк сурайлы. Саламатсызбы, Бардагүл апа, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Бүгүн Бишкек шаарына келип калган экенсиз. Азыр ошол Дүйшөн агайдын эстелиги турчу жерде турабыз. Ушул боюнча айтып өтсөңүз, кайсы жылы берилди эле? 2011 жылы жалпы республикабыздын мугалимдери мугалимге эстелик орнотуу маселеси менен министрликке кайрылышкан. Башка республикаларда мугалимге эстелик бар экен. Анан бизде де Кыргызстанда эстелик орнотулса, мугалимге, бул мугалимдерге болгон дем күч болот эле, окуучулардын мугалимдерге болгон сый урматы артат эле деген ойдо болушкан. Андан кийин 2013 жылы ошол Кут билим мугалимдердин Кут билим газетасына кинодогу Болот Бейшеналиевдин бейнеси менен алгачкы эстеликтин сүрөтү жарыяланган. Ошондо мугалимдер кайрадан эмне үчүн актердун бейнеси аркылуу берилиш керек, бир мугалимдин сүрөтүн окшоштурсак болмок дейт. Анан министрликте 20дан ашык эл мугалими бар экен. Ар бирине эми талашка калбасын деген мааниде жөнөкөй эле Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестиндеги прототип Дүйшөн агайдын элеси менен бербейлиби дегенди эл мугалимдери Бектир Исаков, Азан Заркунов дагы бир топ агайларыбыз колдошкон. Андан кийин ушул министрликтин алдына ушул жерге 4 метр квадрат жерге мэрия тарабынан 2015 жылы жер берилген. 2015 жылы ушул жерге мугалимдерге эстелик орнотулат деп. Анан ушуну эгерде эл жалпы мугалимдер жактырса, аттуу баштуу инсандардын 150 кишинин колун койдуруп министрликке тапшыргыла деген ошондо мына Сутенова Байма, Акматалиев, Бөрүбаев, Жалгасынова, Турапов, Рысалиев, Айтматова, Роза Төрөкуловна ушулардын колу койдурулган 150 кишинин колу койдурулган кагаз дагы министрликке тапшырылган. Алгачкы ушундай түрдө чыкканда газетага бул актер Болот Бейшеналиевдин бейнеси аркылуу берилген. Анан кийин 2017 жылы маданият министри Түгөлбай Казаков биринчи мугалим повестиндеги Дүйшөндүн прототиби Дүйшөн Качкановдун сүрөтүн көрсөтүп, ушул агайдын бейнеси аркылуу берели деген маселеге токтолушканда. Сиздердин сүрөттөрүн агайдын алып кетишти беле? Сүрөттөрүн алып, жалпы элге телевизор аркылуу көргөзгөн. Эми баары айланып келип эле баягы каржы маселесине такалып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин жасаган иштериңизден, саясатыңыздан, жалпы элибизде бекем тартиптин орногонун, чындыктын жаркыраганын, ошондой эле тынчтык коопсуздугунун келечек муундар үчүн жашоо тиричиликтин коопсуздугунун орногондугун туюп жатабыз. Ушул мугалимдер үчүн эстеликти орнотуп берүүнү колго алууңузду суранабыз. Улуу Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жакшылыкты адамдар жерден таппайт, жакшылыкты адамдардан алат деп айтылгандай, ушу жалпы мугалимдер үчүн эстелик орнотуп
койсок, ушул жерден мугалимдерине, биринчи мугалимине окуучулар куттуктоосун, жакшы тилектерин жолдосо эң жакшы болот эле деп ойлойбуз. Ушул жерде борбор шаарыбызда төбөсү көрүнгөн инсандар иштешет, окумуштуулар иштешет, жаштарыбыз келечек ээлери жүрүшөт. Ушул эстеликтин жанынан мугалимдерге каалоо тилектерин айтса, мугалимге болгон сый урмат артат эле, мугалимдерге эң жакшы дем күч берет эле деген ойдобуз. Бул эстелик бир гана Дүйшөн агайдын элесине эмес, жалпы мугалимдердин. Бул эстелик жалпы мугалимдерге, ар бир адамдын өзүнүн биринчи мугалими бар. Жалпы мугалимдерге биринчи мугалим деп эле жазыла турган эстелик болот да, бул деп ойлойбуз. Эстеликтин элеси Дүйшөн агайдын баягы толку боюна окуп ошо 2013-жылы коллегияда ушундай чечим кабыл алынган деп газетадан окудук. Анан 17-жылы ошол биздин атабыздын сүрөтүн алышкан да. Ошолго окшоштуруп. Ошо жеке инсанга арналган эстелик болбойт да. Бул биринчи мугалимге, ар бир инсандын биринчи мугалимине арналган эстелик болот. 9 жылдан бери ошондо каржы маселесине эле такалып анан эстелик тургузулбай атыптыр да. Биздин ошо демилгелүү топ бир нече жолу билим берүү министрлигине, алар президенттик аппаратка, өкмөткө, финансы министрлигине жөнөтөт кат 5 жолу айланды. Акыркы жолу 2023-жылы дагы деле ошол каржы маселесине такалып, демөөрчүлөрдү тапсак жакшы болот эле деген катты жөнөтүшкөн да. 5 жол сиздерге ушундай эле жооп келди. Ушул эле бир эле жооп. 2013-15 жылдары сметасында түзүшкөн. Ошол учурда 1.114.000 сом кетет деп чыгарышкан да. Анан азыр болжолду 2 миллион сом кетет деп эсептеп жатышат. Өздөрү баягы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, эстелик тургузулат деген сөз болгон жокпу? Алмазбек Атамбаев президент болуп турган учурда ошол президенттик фонддон бөлүнөт деп бул министрликтин коллегиясында жазылган деп укканбыз да. Ал киши да түшүп калды, ошомойдон дагы унутта калып калды да. Буюрса эстелик туруп калат деген ишеничтебиз. Сиздин үнүңүз керектүү тийиштүү жерлерге жетет болуш керек. Биздин көрүүчүлөргө дагы кайрылуу жасап атсаңыз болот ушул маселе боюнча. Рахмат. Жалпы республикабыздын мугалимдери ушул жерге мугалимдерге арналган эстелик туруп калса, баарыңыздардын ишиңиздер айлык аз болсо дагы баарыңыздардын ишиңиздерге дем күч бере турган эстелик болот деген ойдомун. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, келечек эл үчүн дайыма күч кайратта иштей бериңиздер.